رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын куттуу студиясына тартылып жаткан Рахмат жаган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул ыйык айдагы сооптуу амалдар боюнча кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси, белгилүү дин алымы Абдылайыз Ажы Туташбаев конокто. Кош келипсиз. Кош келдик. Карман орусуз калбасын. Амин. Аллах таалам бардык жалпы мусулмандар туткан орозолорун кабыл кылсын. Аллах таалам ушул берекелүү айда кылган ибадаттарыбызды, дуаларыбызды Кудай таалам кемчиликсиз кабыл кылып, келечектеги биздин бардык жакшылыктарды Кудай таалам эки дүйнө жакшылыктарын жазган болсун. Айтканыңыз келсин, Кудай таалам кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман туугандар, экрандан алыстабаңыздар. Анткени бул тема бардыгыбыз үчүн өтө маанилүү. Анткени ушул ыйык айда турабыз. Андыктан ушул эфирде өткөрүп жибербеңиздер деп айтат элек. Эң аввало багы суроонун оорчундуу жеринен баштайынчы. Бүгүнкү күндө мынакей таравих намаздары окулуп атат. Бардык өлкөбүздүн аймагында мечиттердечи. Анан мага да көп суроо келет да. Ушул кээ бир жерлерде ушул таравих намазын 2 күндө бүтүрүп, андан кийин таравих намаздарын ооз ачарлар бар. Анан кенен кесир жүрөт. Кээ бир жерде 3 күндө, кээ бир жерде 5 күндө кылып бүтүрүп алып, анан кадимкидей эле баягы куптар намазын окуп эле ооз ачарларга кадимкидей 9-га 10-го чейин узаргандар болуп атат. Анан ошол учурда ушул таравих намазынын фазилеттери кандай, деги эле ушинтип эрте бүткөрүп алып, анан таравих окубай койсо болобу деген суроолор абдан көп да бизге келгенчи. Ошону берейин. Чындыгында бул ыйык Рамазан айындагы кылынган ибадаттар, амалдарыбыз башка айларга караганда өзгөчөлүк, артыкчылыктары бар да. Ошон үчүн негизи эле биздин шариятыбызда кээ бир амалдар бишарафил макан дейт. Ошол бир орундун шарафаты, урматы менен сооптор көбөйтүлүп берилет. Мисалы Мекке, Мединада окулган намаздар, бир окулган намазыбыз Меккеде 100 000 эсеге чейин, ал эми Мединада болсо 1000 эсеге чейин намазыбыздын сообу арттырып көбөйтүлүп берилип аткандай эле бишарафил заман, ошол бир убакыттын берекеси менен, шарафаты менен сооптор көбөйтүлүп арттырылып берилет. Ошондуктан бул ыйык Рамазандагы аткарылган сооптуу амалдардын фарыздардын сооптору болсо 70 эсеге чейин көбөйтүлүп арттырып берилет деп келет. Ал эми сүннөт амалдардын сообусу фарыздын сообу берилет деп айтат да. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисинде кимде-ким Рамазан айында орозо убагында умра аткара турган болсо, мени менен ажылык кылгандын сообун алат деп, ажылык фарз болгондугуна карабастан, орозо сүннөт амал болгондугуна карабастан, эми кээ бир адамдар важип дегендигине карабастан, фарыздын сообун вада кылган. Ал жөн дагы фарз эмес, жанагы мени менен чогуу ажылык кылган сообун алат деп ошондой сооптор вада кылынган. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген азыркы учурдагы сиз менен биз окуп аткан ошол таравих намаздары, бул сүннөт амалдар болгондугуна карабастан фарыздын сообу берилет. Бирок ушул жерде дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, мен бир жылда бир жолу эле ошол таравих намазын окуп койсом фарыздан кутулгандай болом деген да түшүнүктөр бар да. Ал да туура эмес. Себеби дегенде бул сүннөт амал болгону, ошол сүннөттүн амалынын сооптору гана көбөйтүлүп арттырылып берилет. Ал эми ал ошол өкүмү сүннөт бойдон эле калат. Ал эч качан фарыздын ордун баспайт. Тескерисинче ушул Рамазан айында көбүрөөк намаз окубагандар үчүн дагы бир сүннөт амалды аткаруу менен намаз үйрөнүп алганга чоң мүмкүнчүлүк деп түшүнүш керек, кабыл алыш керек. Ошол эле учурда сиз айткандай, мисалы Рамазан айында бул таравих намаздары менен кошо фарыздардын, таравихтердин бардыгынын сообу өзгөчө көбөйтүлүп берилет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы хадистеги маанисинде мен кама иманан ва ихтисабан гуфир лаху ма тақаддама мин замбихи деп айтты да. Кимде-ким ушул айда ошол ибадатты тургузуп, Аллахка иман келтирип, Аллах таала ушул вада кылган соопторду үмүт кылган абалда орозо кармаса, Аллах таала анын күнөөлөрүн кечирет деп айткан. Ошол намазды, ибадатты тургузса дегенин ичинде ошол таравих намаздары дагы өз ичинде камтыйт. Ошол узак мөөнөткө чейин окуш керек болот, кыямдарды өткөрүш керек болот. Себеби дегенде бул айда кылынган ибадаттар биз үчүн башка айларда кылынган ибадаттардан эселеп көп кылып бере турган мүмкүнчүлүк да. Бул демек сооптун акциясы өз ичине камтыган айдагы канчалаган адам аракет кылса, ошончолук көп сооп ала турган ай. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баягы хадистерде сүрөттөп келет. Пайгамбар негизи өзү колу ачык, жоомарт адам болгон. Берешен адам болгон. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы кирип келгенде, Рамазан айындагы пайгамбарыбыздын мүнөзү
ушунчалык шамалдай тез, шамалдай жеңил болуп, ибадатка ушундай ыкчам болуп калат эле деп айтат да. Ушунчалык көп сооптуу иштерди кылат эле деген. Бул деген сөз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдыңкы жана мурунку күнөөлөрү кечирилген зат болгондугуна карабастан ошондой болгондугу. Демек, эң негизгиси ошол үммөткө сабак болуш үчүн. Үммөт ушулай келгенде тирилүү керек. Үммөт ушулай келгенде ойгонуш керек. Үммөт ушулай келгенде оңолуш керек. Ушулай келгенде адам жаман адаттарынан жакшы жакка өзгөрүү керек. Бул бир жылда бир жолу бере турган Аллах Тааланын мүмкүнчүлүгү деп айтканда. Мына ошондуктан ошол таравих намаздарындагы окулган намаз менен эле жалпы намаздан кутулдум деген түшүнүктүү туура эмес болгондой эле, сиз айткандай ушул айларда кээ бирлери 2 күндөп, 3 күндөп, кээ бирлери 5 күн, 10 күндө катым кылып койгон учурда катышып, андан кийин таравih намаздарына барбай койгон, катышпаган учурлар болуп калып атат да. Бул деген сөз таравih намазы өзүнчө ибадат. Өзүнчө сооп, өзүнчө сүннөт. 30 күн окуш керек. 30 күн окулуш керек. Ошондуктан буну катым болсо, ал өзүнчө ибадат. Катым дегенде бир адам ошол таравих намазы менен катым кылганы өзүнчө ибадат кете берет. Ал эми башка бир жерде бир катым окулуп аткан жерге барып Куранды катым кылса, ал өзүнчө ибадат болуп эсептеле берет да. Буну буга жабыштырып же буну бул менен кутулуп коем дегендей бир түшүнүк болуп калбаш керек биздечи. Демек, эки түшүнүктү эки бөлөк кароо бул туура болот экен. Ооба. Ошондуктан бул ай тескерисинче баягы сахабалардын доорундагы, андан кийинки салаф салихтердин, алымдардын, олиялардын жашоосун карасаңыз, алар орозо убагында эле эмес, жөнөкөй убакта дагы орозону дайым такай алар катым кылып жүрүшкөн Куранды. Ал эми орозо ай келгенде болсо алар бир күндө 2 катым кылгандар да, күндүзү бир катым, кечинде бир катым кылгандарды. Ошол эле мисалы биздин Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү болгон Абу Ханифанын бир түндө бир катым кылгандыгы жөнүндөгү немелер келет да. Бул деген сөз ал кишилердин ошол ибадатка ушунчалык бекем болгондугу. Алар тара окугандан тышкары дагы ибадатка дагы, катымга дагы бекем болгондугунан сабак алышыбыз керек да. Ошон үчүн азыркы учурда бизде баягы Рамазан айын колдон чыгарып жибербей керек. Эң бул ай ушунчалык Алланын рахматы жааган ай. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисте белгилегендей эле, ушул айда ар күнү Аллах Таала миңдеген адамдарды Аллах Таала тозок отунан азат кылат, тозок отунан куткарат деп айтканда. Неси менен куткарылат, неси менен азат кылат десе, ушунчалык көп тооба кылгандыктан, ушунчалык көп ибадатка бекем болгондуктан, ушунчалык алар ошол орозолордо истигфар кылып, тооба кылып, өздөрүнүн оңолгондуктан Аллах Таала алардын күнөөсүн кечире турган ай деп айткан. Эмне үчүн? Эң негизги себептеринин бири биз буга чейин дагы сабактарда айткандай, устаздарыбыз баяндарда дагы баяндап аткандай эле, бул ай эмне үчүн кечиримдин айы десе, бул айда эң алгач бейиштин эшиги ачыла турган, дозоктун эшиги жабылган жана суффидаты шаятин, шайтандар байланган ай. Демек, шайтан байланган айда адамга бир түрткү боло турган, адамга бир васваса кыла турган, адамдын бир ичиндеги бир туйгу сезимдери жок болгон абалда, адам өзү менен өзү калган абалда, Аллах Таалага өзүн көргөзүп кала турган ай болгондуктан дагы адам чындап өзү аракет кылган болсо, тооба кылган болсо, мен өзгөрүшүм керек деп, оңолушум керек деген бир өзүнүн алдына максат койгон болсо, анда Аллах Тааланын буга берилип аткан бир райымы, мээрими, рахматы болуп аткан айда. Мына ошондуктан бул ай мусулман адам үчүн күтүп, мусулман адам бул айдын ар бир күнүн, ар бир саатын, минутуна чейин текке кеткизбей турган ай болуп эсептелиш керек. Ошондуктан баягы алымдарыбыз айткандай эле, Рамазан айындагы тутулган орозолорубуздун ибадаттын кабыл болгон белгиси эмне десе, Рамазан айында ушунчалык адам өзгөргөнгө аракет кылуусу, бул эң биринчи орозобуздун кабыл болуп аткандагы бир белгиси болуп эсептелсе. Экинчиси, ошол орозо бүткөндөн кийин кайрадан мурдагы жаман адаттарыбыз, жаман пейилдерибизге кайрадан кайтпай турган болушубуз керек деген. Демек, ошого ушундай даярдык болушубуз керек. Ушундай амал менен алып аткарсак, буюрса ушул айдан убада кылынган улуу соопторго ар бирине жетишип калганга аракет кылган адамдардын катарында болот деп үмүт кылабыз. Эң сонун кеп, анан биздин азыр экрандын артында эми баягы Куранда жат билбесе дагы бир 10 сүрө, 5 сүрө билген апалар, аталар, байкелер, акалар отурушу мүмкүн, эже карындаштарыбызчы. Ошолорго да бир жөнөкөй бир мисал кылып түшүндүрүп берсеңиз. Таравих намазын баягы үйдө окуу шартында, мечитке бара албайт, балким узагыраак, балким ден соолугуна байланыштуу ар кандай бир баягы турмуштук сыноолор болуп калышы ыктымал да.
Анан ошо боюнча билген сүрөлөрү менен окуй берүү жаатында да бир кеп кылсаңыз. Ошон үчүн жана биз баягы жогоруда айткандай таравих намазы бул өзүнчө, анан катым өзүнчө деп айтканыбыздын дагы бир мааниси ушул да. Үй шартында дегенде мисалы шариятыбызда энелерибизге, эжелерибизге, аял затына дегеле шариаттын жеңилдиги дейбиз. Экинчи жакы ошол шариаттын берген, аларга берилген өзгөчөлүгү. Алар ошол үйүндө окулган намазы мечитте окулганга караганда сооптураак деген. Аял затына. Демек ошол таравих намаздарындагы аял заты энелери үйдө таравих намаздарын алар окушу керек. Мисалы мен мечитке бара албай калдым деп эле, балким үйдө такыр ибадатка көңүл бурбай калышы мүмкүн. Алар ошол үй шартында оокат менен эле, тамак аш менен эле ошол жак менен гана алек болуп Рамазан айында. Ал эми ибадаттан бир аз оолак болуп коркунучу бар да. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып сиз айткандай ар бир аял затын мечитке бара албай калган учурда дагы үйүндө өзү менен же бала чакасы менен чогулуп таравих намазын окуу өзүнчө сүннөт. Үй ичинде балдар, кичинекей балдарга тарбия иретинде, аларга үйрөтүү иретинде ошол себеби дегенде ошон үчүн аял затынын орду ушунчалык бийик, себеби дегенде келечек чыныгы таза жан дүйнөсү бүтүн коомду тарбиялап өстүрүү жоопкерчиликке турат энелерибизде. Ошондуктан бул өтө чоң мүмкүнчүлүк тарбиялоого дагы. Билген сүрөлөр менен эле окуй берсе болот. Кыска билген сүрөсү менен 20 ракеттен таравих намаздарын аялдар үйүндө окуганы сооптураак болот. Эми мүмкүнчүлүгү бол башка болуп мечитке келип окуса башка болсо ал эми башка маселе. Бирок аял заты үчүн негизи үйүндө окулган алар үчүн сүннөт, үйүндө анын сообу көбүрөөк боло турган амал. Ал эми жанагы мүмкүнчүлүгү болбогондор, мечитке келе албаган учурда, эми мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле кээде таравих намазына жетишпей калган адамдар дагы ошол үйүнө келип таравих намаздарын окуу өзүнчө бир сүннөт амал болуп эсептелет. Сүннөттү аткарган, сүннөттүн соогуна аракет кылган адам болуп эсептеле берет. Ошон үчүн бул айларда биз баягы фарыздардан кошумча нафил амалдарды, сүннөт амалдарды көбүрөөк кылып калышыбыз керек. Себеби дегенде жыл бою кетирген кемчилдиктерибиздин ордун толуктай турган, жыл бою кыла албай калган амалдарыбыздын соопторуна ушундай Аллах Тааланын көптөгөн сооптор бериле турган айда көбүрөөк бир мүмкүнчүлүк да. Мындай салыштырып карап көрсөңүз баягы биз соопту дүйнөлүгүндөгү бир нерсеге мисал келтирип карай турган болсок, элестетиң, мисалы адамга белгилүү бир жарым саат убакыт берсе дагы ошол жарым саат убакытта бир чоң бир банкка кирип ушул жерден каалашыңча, кудуретиң жетишинче сен байлык алып кеткенге уруксат сага десе, адам канчалык умтулат да. Акыркы 10 күндүк калганда керек болсо сага ячейкалардын күлүштөрү берилет. Анын ичинде алтын чыгабы, күмүш чыгабы, баалуу нерселер эмне чыккан болсо ошонун баарын алып кетип кудуретиң жетишинче жарым саат гана убакыт, 30 мүнөт эле убакыт. Биринчи 10 күндүк, экинчи 10 күндүк, акыркы 10 күндүктүн өзүнчө бир фазилеттери бар го. Ошонун ичинде 10 сандык бар, 10 сандыктын ичинде катылган бир өзүнчө бир анын ичинде сага чексиз байлыктар катылган. Болгону сен ошол 10 сундуктун ар бирин ачып аракет кылып үлгүрүп калышың керек. Десе адам жарым сааттын ичинде кирип алып, анан чай ичип, же ал жака кирип алып, башка бир нерселер менен алек болуп, же ал жака кирип бир жарым саатты башка нерселер менен, пайдасы жок нерселер менен өткөзгөн адамды караса, сыртта турган адам эмне дейт аны? Бул акыл жок дейт да, акылсыз дейт да. Мындай адамдычы. Демек, ошондуктан мусулман адам 30 күндүк орозо жашоодогу бир ошондой нерсе деп түшүнүшүбүз керек. Аллах Таала бул айга ушунчалык сооптуу нерселерди камтыган, ушунча адам өзүнүн колунан келишинче акырет үчүн оңолуп кала турган ай, өзү үчүн көптөгөн соопторду алып кала турган ай болгондуктан, ушул айда биз уктабашыбыз керек. Дээрлик уктабаш керек дегенде кандай? Ибадатты көбүрөөк жасаш керек. Куранды көбүрөөк. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын сүннөт амалдарынан акыркы 10 күндүк келгенде белим бекем буйт эле дейт. Үй бүлөлөрүн дагы намазга, түнкү тахажжуд намаздарына ойготот эле дейт. Өзү пайгамбарыбыз 10 күндүк убактысын мечитке байлайт эле деген. Бунун бардыгы пайгамбарыбыз өзү үчүн кылып аткандай көрүнөт. Бирок анын эң негизги максаты пайгамбарыбыз эмне үчүн ушундай кылган десе, бул үммөт үчүн кылган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Аллах Таала лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана деди да. Силер үчүн жападанчалык ушул пайгамбарда гана өрнөк насааттар бар деп айткан. Демек бизге пайгамбарыбыз ибадатта өрнөк боло турган зат.
Бунун бардыгы пайгамбарыбыз биз үчүн кылган. Ушундай кылганыңарда силер үчүн сооптуу болот. Ушундай кылганыңарда силер сүйүктүү, Аллах Таалага сүйүктүү адамдардан болосуңар деп айткан. Буну ачык эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах" дейт Аллах Таала. Эгерде силер чындап Аллах Таалага иман келтирем, Аллах Тааланы сүйөм, жакшы көрөм десеңер, анда пайгамбарга эргешкиле деп айткан. Мына ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт, сүйөт деп айткан да. Демек, бул ай мусулман адам үчүн жашоосундагы чоң бир мүмкүнчүлүк, жарыктык, нурдун айы, Алланын рахматы жааган ай деп ошон үчүн айтабыз. Бул айдын ар бир күнүн биз колдон чыгарбаш керек. Эң сонун анан ушул айда жанагы баягы Рамазанда эң сооптуу амалдар. Анан көбүнчө баягы бир сырт, адаттан сырт баягы көнүп калган адаттар бар. Кээде тамеки тартып коет, кээде уртап коет же башка кылып коет. Айтор ушундай баягы көнүмүш адаттарды ушул айда токтотуп калууга, анан оңолуп баягы ошол амалдардан бир амалга эргешип алып, ошону дайыма жасап, адат кылып бир сооптуу амалдарга умтулууда дагы адам бир эмнеден башташ керек? Негизи бул ай жанагы сооптуу амалдардын айы деп айтып атабыз. Ошол эле учурда бул айдагы бир баса белгилеп айта турган нерсе күнөө кылуу өтө оор. Бул айлардачы. Негизи эле Аллах Таала башка айларда да күнөө кылганга тыюу салган. Башка айларда күнөө иштерди, арам иштерди кыла бер деген сөз маани жок. Тескерисинче башка убактарда дагы тыюу салынган, башка аятта да калп айтканга болбойт, жалган айтканга болбойт, бирөөнүн акысына киргенге болбойт, зулум кылганга болбойт. Арам айтор шариаттагы бардык арам кылынган нерселер башка айларда көбүрөөк арам кылынгандыгына карабастан ушул айда көбүрөөк бул амалдардан тыйылуу керек дейт да. Себеби дегенде сооптору, бул айдын сооптору көп башка айлардан өзгөчөлүк болгон, арттырып берилгендей эле ушул айда кылынган күнөөлөр дагы оор деп айткан. Бул нерсени ошондуктан Рамазанда күнөө кылба десе башка убакта кыла берсе болобу деген дагы түшүнүк болуп калбаш керек. Башка убакта тыйылып, бул айга караганда бул айга келгенде көбүрөөк тыйылуу керек деген дагы маани турат да. Ушул Рамазанда оңолдук, Кудай буйрса баарын көнгөн адаттардан тыш тартадык баарын. Эми ушул баягы кичине иммунитет пайда болуп калды да адамдачы, таравих окудук, намаздарын калтырган жок, орозосу бар. Анан эми ушуну кийинки бир жылдык орозо келгенге чейин кантип бир мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылып таштап, анан ушуну эми мындан ары кайталабайын дегенде бир аракет кылыш керек. Ал үчүн өзү адам эмнеден башташ керек? Мына көнүп алдык, Рамазан эртең буйрса 20-сында чыгып кетет. Чыгып кеткенден кийинки жашоо кандай болот? Ошондуктан бул Рамазан айынын даярдык пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн сүннөтүнө ылайык ушул Рамазан айы келгенге чейин эле пайгамбар Шабан айында көп орозолорду кармап, нафил орозолорду кармап баштаган. Демек бул даярдык болуш керек. Алдын ала Рамазанга даярдык болуш керек. Кодо биз намаздарда алдын ала сүннөтүн окуган сыяктуу эле. Анан Рамазан айы кирип келгенде бул пайгамбардын дагы бир сүннөтүнүн хикматтары, бир даанышмандтарын карасаңыз, мисалы ден соолугу ооруган адамдар орозого чейин кармап көрүп, жарайбы, мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу. Айтор шариатта өзүр деп эсептелгендер өзүнүн бир сынап көрө турганда бир мүмкүнчүлүк болуп калат экен да. Ошондой эле Рамазан айы бүткөндөн кийинки жашообуздагы. Ошондуктан ла такуну рамаданиен дейт да. Баягы ушул Рамазан айында гана бир мусулман болуп калба. Рамазан айында эле бир момун болуп, анан Рамазан айы чыккандан кийин кайра бошонуп кетпе. Кайра эле ошол шайтанга азгырылба. Кайра эле өзүңдүн мурунку кайра калпыңа, мурунку кейпиңе келип, мурунку кайра жолуңа түшпө деген. Бул Рамазан айы ошон үчүн ибадатыбыздын кабыл болгон белгиси эмне десе, Рамазан айында тыйылган нерселерден Рамазан бүткөндөн кийин дагы ошол Рамазандагы тыйылган нерселерден жашоо, Рамазандан башка айларда, башка күндөрдө дагы тыйылуусак, анда бул өтө адам ибадатыбыздын, орозобуздун кабыл болгон эң чоң белгиси болуп эсептелет да. Ошондуктан да орозонун эң негизги максатын Аллах Таала эмне дейт? Лааллакум таттакун деген. Өзүбүзгө ошол такыбалыкты сиңдирүү, өзүбүзгө такыбалык сыфатын ойготуу болуп эсептелет да. Ошондуктан биз демек Кудай Таала такыбалык эмне дегенде, такыбалык бул Кудай Тааланын көрүп турат деген сезимди өзүбүзгө сиңдирүү да. Ошон үчүн Аллах Таала кайсыл жерде болбосоң дагы көрүп турат. Күн болобу, түн болобу, элдин арасында эч ким жок жерде болобу, бирок Кудай Таала көрүп турат деген нерсени сиңдирүү бул ар бирибиздин оңолубуз. Бул демек коомдун оңолуусуна, үммөттүн оңолуусуна салым кошо турган өтө чоң нерсе да. Азыркы учурда мисалы биздин коомубузда деле канчалыган көйгөйлөр. Ошол коррупция менен күрөш, башка нерселердин бардыгы эмне себептен болуп атат десе, ушунчалык баягы катуу күрөш болгонуна карабастан, себеби дегенде ошол ар бир адамдын жүрөгүндө такыбалык уяламайынча биз бул нерседен кутула албайбыз.
Ошондуктан чыныгы мусулман адамдын эң чоң белгиси бул такыбалык болсо, такыбалыктын шариятыбызда эмне деген ихсан даражасына жетүү менен мусулман болушубуз мүмкүн. Андан кийин бир аз оңолуп түзүлгөндө момун болушубуз мүмкүн. Бирок ар бир адам мухсин даражасына, ихсан даражасына жетүүгө аракет кылып кала турган ай болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул ай сиз менен бизди орозодон кийин дагы өзүнүн таасирин жоготпош керек. Демек, азыр буюрса ар бир жараныбыз, биздин экран артына жарандарыбыз Рамазанда бекемделген амалдарын эч нерсесин коротпостон ушул энергия менен кийинки орозого чейин улантып кетиш керек экен да. Ошол сыяктуу да биздин баягы бул жан дүйнөнүн азыгы деп атпайбызбы бул ай. Бул жан дүйнөнүн азыгы болгондон кийин биздин жаныбыз биздин денебизден дагы маанилүүрөөк нерсе да. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн берекелүү хадисинде аля фил жасади мулка деп айтты да. Билгиле, денеде бир бөлүк эти бар. Эгерде ошол түздөлсө, ошол оңолсо, анда бүтүн бардык дене оңолот, түздөлөт. Эгер ошол бузулса, анда бүтүн бардык дене бузулат, анда бардык нерсе жараксыз болот деген. Ошондуктан бул айда эң негизгиси биздин ички дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздүн азыгын алып кала турган айда. Мисалы 12 айдын ичинде биз калган айларда каалаганча ошол дененин камын көрөбүз, жегенге, ичкенге башка калабыз. Бирок Аллах Таала ушул айда ошондуктан бир сыры Аллах Таала ачкалык менен, дененин ачкалыгы менен сынагандыгы, демек жан дүйнөнүн ачкалыгын тойгозо турган көбүрөөк. Бул баягы ачкалык менен сыналып атканынын хикматы, демек жан дүйнөнүн ачкалыгына маани бере турган, жан дүйнөнүн ачкалыгын толтуруп кала турган. Эгер бул айда ачкалык менен эле өзүбүз эгерде сыналып, бирок жан дүйнөбүздүн ачкалыгы ошол бойдон калса, анда ал бизге пайдасыз болуп калат. Денең да качка калат. Жан дүйнөң да качка калганы бул өтө бир чоң жоготуу. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыз хадисинде эмне дейт? Ушул ай, ушундай Алланын рахматы жааган ар бир түнү Аллах Таала миңдеген адамдарды Аллах Таала дозоктон азат кылган, куткара турган айда күнөөлөрү кечирилбеген абалда Рамазанды чыгарып бараткан адамга Алланын каргышы болсун, өзү ал өзүнө болсун, пайгамбарыбызды амин деп Жебрейил периште мажбурлаганда, пайгамбарыбыз амин деп каргыш айтканга мажбур болгон ай болуп калган. Ошондуктан бул ай ар бирибиз үчүн жашообуздагы акырет үчүн, жан дүйнөбүз үчүн колубуздан келишинче азыктана турган, көп акырет үчүн амал кылып кала турган, соопторду эселеп чогултуп ала турган ай болуп эсептелет. Эң сон биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калыптыр. Ошентип биздин студиябызга келип маанилүү маек коруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кармаган орозоңуз Кудай таалам кабыл кылсын. Амин, амин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Абдулазиз ажекебиздин айтканына амал кылып, Кудай буюрса өзүбүздүн ниеттерибизди, ибадаттарыбызды мүмкүн болушунча Рамазан айын бош убакыт менен, телефон менен өткөрбөгөнгө аракет кылалы, ибадатыбызга бекем бололу. А мен сиздер менен коштошмойм, кийинки эфирден көрүшкөнчө. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar, Allah.
لا